Өздеріңіздер көріп тұрасыздар, бүгін ушу Бакай Ата району жарандык коргонуу боюнча эми ушу кырсык айтып келбейт экен. Ушу жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча Бакай Ата районунун аймагында жарандык коргонуу бүгүн ушу практикалык иш-чараны өткөрүп атабыз. Практикалык иш-чарага ар бир мекемелерден ушу түзүмдөр, кызматтар бүт баары өздөрүнүн атайын техникалары менен катышты. Ушу бүгүнкү өткөрүп жаткан иш-чарабыз бул жер титирөөнүн алдын алуу. Ушу жер титирөөдө болгон ушу кырсыкка учураган биздин жарандарыбызды мына ушу жерде палаткалар тигилип, биринчи медициналык жардам, андан кийин госпиталыбыз, эвакуациялык болуп келген биздин баягы жарандарыбызга ысык тамакты дагы уюштуруп берип атабыз. Ушу Бакай Ата районунун аймагындагы номер 1 орто мектепте ушу жер титирөөдөн балдарды куткаруу боюнча практикалык иш-чара болду. Ал жерде ушу сигнал түшкөндөн кийин сыртка бүт окуучуларды чыгарып, анын ичинде калып калгандарды мына өзгөчө кырдаалдар, куткаруучулар биргеликте куткарды. Мен ойлойм, ушундай иш-чараларды дайыма ушу бат-бат өткөрүп турсак, бизге себеп бул иш-чара мерчемделип белинген. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы карым укуктук өкүлдүн буйругу чыгып, ошо буйруктун негизинде мына биздин Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясы дагы буйрук чыгарып, азыр ушул иштерди өткөрүп атабыз.